Бишкекте кызды башка тепкен жарандын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Видео тасмадан эркек киши чуркап келип, эч нерседен кабары жок турган кызды башка тепкенин көрүүгө болот. Тойго келген конок сүрөтчү кызды сулата тепкен видео тараган. Бишкекте кызды башка тепкен жарандын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Алдын ала маалыматка караганда 19 жаштагы жабыркаган кыз Royal ресторанында сүрөтчү болуп иштейт. 25 сентябрда ага ресторандан конокторунун бири келип, сүрөткө тартууну суранып, баасын түшүрүүнү талап кылган. Ал макул болбой койгон. Эркек киши ачуулукка алдырып, кызга кол салган. Укук коргоо органдары окуя териштирилип жатканын билдирди. Булак говорит. YouTube платформасы видеонун астында дизлайк баскандардын санын көрсөтүүнү токтотот. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, эми видеонун автору гана дизлайк баскандардын санын көрөт. Бирок дизлайк баскычы өчпөйт. Мындай чечим атайын эксперименттин жыйынтыгы боюнча кабыл алынган. Мындан тышкары видеолордун авторлору дагы психологиялык жактан коопсуз болушат. Алар бир гана белгилердин санын көрүшөт деп айтылат маалыматта. Видео сервис видео жаратуучулардын өтүнүчү менен ушул жылдын март айында бул функцияны сынай баштаган. Булак Суперкейджи. Карамай баасы кескин көтөрүлбөйт. Бул тууралуу бүгүн 11 ноябрда монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Кеңешбай Тайлаков Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Өткөн айга салыштырганда АИ-92 дизелдик отун белесиздер социалдык жактан маанилүү товарлар тизмесине кирет. Баалар туруктуу, кескин көтөрүлгөн жок. Бул рынокто да запастар бар, жетиштүү. 1-1,5 айга чейин запастарды кармышат. Биз ар бир райондо канча запас бар экенин тактап алдык. Ноябрь айынын аягына чейин иш-чаралар камтылган. Акыркы мезгилде Орусияда да баалар көтөрүлгөн. Ал боюнча да бул менен такташып алдык. Баа кескин көтөрүлбөйт, ага жол бербейбиз. Көтөрүлсө да 8-10 сомго эмес. Тайлаков кошумчалагандай, күйүүчү майдын эң жогорку баасы бүгүнкү күндө Чаткалда жана Баткенде болууда. Карамай көмөр кымбаттап, элге ыңгайсыздык жаралып жатканы тууралуу маселе 10 ноябрда парламентте көтөрүлгөн. Нефтрейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлоочу май рыногундагы олку-солку абалга байланыштуу ноябрда бензин 9-10 сомго чейин кымбатташы мүмкүн деген жоромолун билдирген. Булак Азаттык. Президент Садыр Жапаров бүгүн 11 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарына иш сапар менен учуп кеткенин мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Сапар алкагында Жапаров түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгынын катышуучу өлкө башчыларынын жашыл технологиялар жана санариптик доордогу акылдуу шаарлар темасындагы 8-саммитине катышат. Саммит аянтчасында Жапаров Түркия, Азербайжан, Өзбекстан, Түркменистан жана Венгриянын лидерлери менен жолугушууларды өткөрүп, эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланары күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Жапаровду Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын курамына кирген түмөнкү адамдар коштоп кетти. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Улубаев, Кыргыз Республикасынын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, Кыргыз Республикасынын энергетика министри Доскол Бекмурзаев. Булак Суперкейджи.